Жаңы жылга карата Үндүк базарда соода кызуу. Майрамга карата даярдыгын көрүп, үндүк алууга келген жарандар арбын. Ал эми баалары салыштырмалуу быйыл кымбат дешет. Мында 2000 сомдон тартып 5000 сомго чейин сатылууда. 2600дон алдык. Так, 4-ө 5 окшойт. 5-ө 13. Бул эми жаңы жылгабы же кандай? Ооба, жеп, союп жейбиз. Кыздарга жөнөтөм, балдарга жөнөтөм бирде. Өзүбүзгө. Бултур канча? 1800 алганбыз. Быйыл 2400дөн. 2600. Мунаны 2200дөн алдым казы базардан. 1800 де yazıp жаңы жылга жагып көтөрүлгөн. Көтөрүлдү бар жок. Шо? Баалар жакшы эле, жаман эмес. Эми айлыкка жараша. Өзүгө бардыгы эле кымбат, жем деле кымбат, башка деле бардыгы нормально эле. Дикандар деле багып келип атат муну, бекер неме берген жок. Жемди сатып алып атышат, жемди баасы 30 сом болот атат. Ошого жараша эле болот атат. Баздардагы жаңы жыл шааниси да кызуу байкалууда. Алармандардын басымдуусун мөмө жемиш саткан жактардан көрүүгө болот. Жемиштердин өтүмдүүлүгү да орточо болууда дешет. Малдарын 230 сомдон, 250 сом, 230 сомдон, 130 сомдон булар. Мына 50 сомдон, мына 40 сомдон. Жүзүм 120 сомдон. Бул мындай жаңы жылга карата кымбаттап же арзандап кетпедиби? Ошол эле. Жок, ушу эле кетет. Кымбаттатат. Кымбаттады, жаңы жылга көтөрүп атат секин-секинден. А булар каяктан келет сизге? Биз бияктан Берекеден алып келебиз биз. Оптом ба? Оптумдан алып келип сатабыз. Сіздердің дағы жаңа содауыз жақшы, бұйылғы жыл елдер после карантина жақшы, Құдайға шүкір беріп отыр. Ал эми тургундар узап бара жаткан жылда өлкөбүз өзгөрүүгө багыт алганын, жарандарга ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн айтышат. Бир жыл аралыгында бир топ чоң саясий окуялардын орун алганын эскеришет. Мына ошол окуялардын жыйынтыгын жаңы 2022 жылдан тартып өзүрүн көрүп баштаарына үмүт артышат. Эми саналуу күндөр калды, ана белгилүү алдында турабыз, Кудай кааласа. Өткөн жыл, жаңы жылдын алдында дайым өткөнгө сар эсеп салат атам. Өткөн жыл бир эле эл үчүн бүтүн Кыргыз мамлекети үчүн көп өзгөрүүлөрдүн жылы болду. Президент шайладык, референдум кылдык ага чейин, андан кийин депутаттарды шайладык. Иши кылып, мындай жалпак тил менен алганда уюштуруу жылы болду да. Эми ошонун үзүрүн, мөмөзүн бере турган жылды, мына ушул келе жаткан жылды күтүп атабыз. Жаңы жыл өлкөнүн жер-жерлеринде салтанаттуу белгиленүү алдында турат. Ага карата даярдыкта көрүлүп келет. Саналуу күндөрдөн соң кирип келген жаңы жыл Жалал-Абад шаарында да белгиленет. Ал үчүн шаар казынасынан 600 000 сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ага Борбордук аянттагы Балаты жана шаар көчөлөрү кооздолгон. Жаңы жылга карата Жалал-Абад облустук милиция 28 декабрдан тартып 1 январга чейин күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп баштады. Облус аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун жалпы 1000ден ашуун милиция кызматкери жана 500дөн ашуун элдик кошуун көзөмөлдөйт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.